Аялым менен урушуп кетип, жашабасаң жашабайм деп эле айтпайсыңбы десем, ойлонуп сүйлөп жатасыңбы деп жооп берди. Туура айткан. Ушул сөздүн өкүмү кандай болот? Жашообузду ойлонуп көрүш керек болуп жатат. Сен да ойлон, мен да ойлонуп көрөйүн дедим. Эми талак маселесин этиятташ керек, өтө этиятташ керек. Талак маселесине келгенде эмне кылыш керек? Бири-бирин эркелетип, эркек киши эркекчилигин кылып коюш керек. Ар бир сөзгө аныктама бере бериш шарт эмес. Аял киши кээде бир нерседен бир нерсеге кыжалат болуп, бир нерседен мындай кыжалат болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бир нерсеге жете албай кыжалат болушу мүмкүн. Ар кандай бала тарбиясы кыйын, кийимдерин жууш керек, алгыш керек, бул керек, чарчанат кээде сиз менен көбүрөөк баарлашпай калып. Эртеден кечке сиз тиричилик кылып жүргөн болсоңуз, ошол учурда эркек киши менен кулактын сыртынан өткөрүп коюп, чайың барбы, чай алып кел, мен сага үйлөнгөнүмө абдан бактылуумун деп, белек бекчелерди апарып бериңиз, жакшы көргөн тамак аштарын алып күтүүсүздөн алып келип берип коюңуз, мындан кел жейли, жүргүлө деп көчөгө басып коюңуз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Айшени өз менен жана башка жубайлар менен эркелешип ойногондой. Ойноп күрөшүп коюш керек, жанагы бала чакаңызды күрөштүрүп коюңуз, бала чакаңыз менен күрөшүп ойноңуз. Кыскасы пайгамбарыбыз кандай эле Хасан Хусейн неберелерин күрөштүрүп ойноткондой. Айтып атпайбы? Хасан мындай чап, тигиндей чап десе, Фатима эне айтат го. Ата бирөөс тиги таарынып калбайбы Үсөн десе, Үсөнгө тиги Жабирел пеште балет этип атпайбы? Ошондуктан мен Асанга балет этип атам дейт. Анысыңары, ошо булар менен ойноп баладай көңүл буруп, эркек киши мээрим төгө берсе, аял деле ойлонот. Койчу, ушу жашынакай маанайын бузбайынчы. Качан болсо биздин көңүлүбүздү көтөргөнгө аракет кылат деп. Бир аялдын бактысын ача албаган эркек эртеңки күнү миңдеген адамдардын, үй-бүлөлөрдүн бактысынын ачылышына себепкер боло турган балаларды каяктан тарбиялайбыз, кантип тарбиялайбыз. Ошондуктан аял кишилерге пайдалуу китептерди, тренинг тиги бууларды адам өнүгүүгө далалат бере турган толтура окуулар, толтура өнөр жайлар бар. Ошолор менен алектендирип, кайсы жагына таланттуусу ошол жагына ыкташтырып, кыскасы аял күйөөсүн, күйөөсү аялын эмне кылыш керек? Өнүктүрүп, өйдө көздөй бөпөлөш керек. Жашоо деген 5 күндүк дүйнө. Бат эле өтүп кетет. Убакытты туура пайдаланыш керек. Кандай эле Нурмолла атабыз айткандай, убакыт деген ушундай, колуң дагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай деп. Ошон үчүн аял эркеги аялына жакшы мамиле жасаса, бала чакасы ошого карап өйдө көз өсөт. Анан керемет жашоо болот. Элдик балдарды, элдик кыздарды өстүрүп тарбиялап алсак, Кудайым буйруса, каарыган сайын сыйга бөлөнө беребиз.